Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Тоо-кен тармагындагы кырдаал боюнча кеңешме өткөрдү. Эмил Осмонбетов билдиргендей, үстүбүздөгү жылы, сүлүктүү, кадамжай, каракече, туюк, каргаша, тоголок, ноокат, жетим сыяктуу келечектүү кен жайларын сынакка коюу пландалууда. Өкмөт башчы кен иштетүүгө сынактардын шарттарын сапаттуу даярдоо зарылдыгын баса белгиледи. Кен иштетүүгө сынактарды өнүктүрүүнүн шарттарын сапаттуу иштеп чыгуу иштерин баштагыла. Ошону менен бирге кен жайгашкан аймактын экономикасын өндүрүүнүн курамдык бөлүгү катары тармактык эмес өндүрүштөрдү түзүү боюнча талаптарды сынактын шарттарына киргизүү маселесин изилдеп чыгуу зарыл. Мындан тышкары, жер үй, Кичи Чара жана Шамбесай өңдүү келечектүү кендерди ишке киргизүү маселесине олуттуу мамиле кылып, бул участоктарда ишти ийгиликтүү баштоо үчүн зарыл иш-чараларды аткаруу керек. Кен иштетүүгө рационалдуу жана системалуу мамиле кылып, бюджеттин жеңилдетилген насыялардан жана эл аралык уюмдардан жана айрым өлкөлөрдүн гранттарынан көз карандылыгын азайтуу мүмкүнчүлүгү берет, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Кеңешменин жүрүшүндө ошондой эле Кумтөр кенинин учурдагы ишмердүүлүгү боюнча экономикалык жана социалдык багыттагы маселелер талкууланды. 2-июнь күнү Манас аэропорт көзөмөл өткөрмө жайында Ислам Кодиров намындагы жасалма паспорты менен Стамбул шаарына чыгып кетүүгө аракет кылган коңшу мамлекеттин 29 жаштагы ЮМ аттуу жараны кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтын басма сөз кызматы билдирди. Иликтөөнүн жүрүшүндө аталган паспорттагы серия Кыргызстандын жараны Ош облусунун 17 жаштагы Абу аттуу тургунуна таандык экени аныкталган. Муну менен бирге аэропорттун күтүү залында айтылган кылмыштоонун уюштуруучусу Кыргызстандын жараны 52 жаштагы Асы да кармалды. Анын жанынан да Пайзулло Насыров аттуу жарандын намына даярдалган жасалма паспорт алды. Даярдалып жасалмаланган документтер эл аралык террористтик уюмдун рекруттарын согуштук зонага катышууга жиберип туруу максатында колдонулган деп айтылат маалыматта. Факт боюнча сотко чейинки өндүрүштүн материалдары кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган адамдар УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө жүрүп жатат. Өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Туйгуналы Абдраимов журналисттерден качып жолугуудан баш тартып жатып, аягында журналисттердин талаптары менен араң чыгып жолукту. Жолугушуу учурунда кече болгон окуя боюнча айтып жатып, силер акчага сатылгансыңар, бузукусуңар деп каттуу айтты. Ошондой эле жергиликтүү ЖМКнын журналистине кече эмнеге журналистти келбетине асылып, мылжыңдап күлүп кеттиңиз деген суроосуна сен эмне бул жерде келжирип турасың деп кыйкырып урушту. Ал эми кече жүзүңү сук экен деген журналисттен кечирим сурабай турганын билдирип, журналисттер менен ажылдап талашып, тартышып урушуп жатты. Көп убакыт өтпөй ЖМКлардын өкүлдөрүнүн суроолоруна толук жооп берүүдөн баш тартып, үстөлдү муштум менен чаап чыгып кетти. 5-июндагы катуу жааган жаандын кесепетинен Ноокат районунун Жаңы Ноокат, Караташ, Гүлистан, Зулпуев айыл аймактарында жана Ноокат шаарында сел жүрдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ноокаттын борбордук көчөлөрүндө машина жүрүүчү жолду суу каптап, коомдук транспорттун жүрүшүнө тоскоолдук жараткан. Алдын ала берген маалыматтар боюнча, Жаңы Ноокат айыл аймагынын Дөң Кыштак айылындагы селдин кесепетинен Найман каналынын 15 метр аралыгы сел калдыктарына толуп калган. Теске участкасынан 4 турак жайдын жана Артыков көчөсүнүн 9 турак жайдын короо сайлары сууга толуп калган. Селдин кесепеттерин жоюу жумуштарына Ноокат райондук Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн курамы жана жергиликтүү бийликтин кызматкерлери тартылып, жеринде тактоо иштерин жүргүзүүдө.